2 күн жааган кардан кийин Бишкек калабыбыздын ар кайсы райондорунда жол тыгындары пайда болуп, айдоочулардын көптөгөн нааразычылыгы жаралгандыгы интернет айдыңында желдей тарады. Фиттин дагы асты тийип калды. Бул машина дагы. Машина жалко. Бишкектин жолу ушул болсо, башка жактарын айтып деле пайдасы жок. Многие не могли проехать вчера через лежачие полицейские. Борбор калабыбызда 2 күн жааган кардан улам айдоочуларды бир топ түйшүккө салды. Автоунаалардын көптүгүнөн буга чейин тыгындар катталып келген болсо, эми жол тайгактан улам авто тыгындар 2 эсеге өсүп, жолдо жүргөн жүргүнчүлөргө да бир топ түйшүк жаратты дейт такси кызматында эмгектенип келген Тимир Азимбаев. Күн чыгып турганда, кар эригенде тазалап коюш керек эле да. Ама түн ичинде азыр баары тоңуп, жолдун баары азыр өтө мындай бездорожье болуп калды да, орусча айткандачы. Ошон үчүн ошол себептен азыр кыймылда мындай айтканда баары не то что жай айдап, баары просто туруп калды да. Просто убагында иштеш керек. Мисалы мен 17-жылы кышы менен ошол Россияда болгону көргөм. Ошол жерде службалар кантип иштеген. Алар түнү менен эгер кар жаза, күндүз эриген карды булар түнү менен тазалап чыгат. Реагенттерди аябай себет да, кумду себет, тузду себет. Сразу эригенден кийин эле сразу баарын тазалап коет. Биздики наоборот болуп атат да. Шаар бийлигинин канчалык деңгээлде иш алып барып жаткандыгы туурасында тийиштүү мекемеге кайрылганыбызда техника жетишпестигин айтып, иш дараметин жетишинче жүрүп жаткандыгын белгилешти. Азыркы учурда 23 чоң машинебиз бар, ошолор чыгат. Анан дагы 2 машинебиз келди. Ошону тракторлор менен, анан погрузчигибиз бар, ошолордун баарын санаганда 41 унаабыз бар. Ошонун баары тең тегиз чыгып иштеп атышат, дагы иштеп атышат. Бирок 1 миллиондон ашык шаар тургундары бар, ошол көчөлөрдүн баарын тазалаш үчүн негизи бизге 240 машина керек. Ошо 240 машинебиз жок, болгон 40 машина менен иштеп жатабыз. Ал эми Бишкек шаарында көп жылдан бери жашап, эмгектенип келген Исламбек жолдордун тазаланышына ичи толбой жаткандыгын билдирип, чоңдор жүргөн жолдор гана тазаланып, ал эми шаардын сырт жактары каралбай жаткандыгын айтып, кышка даярдык жеткиликтүү эмес экенине нааразы. Бак турган жерлердин, светофордун, пешеходдор турган жерлердики негизи эме экен да, муз экен да, ошолор эрибей, анан кийин мисалы жол кургак жолдон кетип баратып, мисалы пешеходдон токтоюн десең, кичине ылдамдык, кичине туура эмес болуп калса, токтош кыйын болуп калат экен да. Жибек жолу мындай айтканда вообще эле каралбайт да, тазаланбайт, ошол эле ойдон анан бир күн эрип тургандан кийин кайра тоңгондо мындай аңгыл-дөңгүлдөр көп болуп атат да, жолдочу. Күндүн суугунда үйүнө же жумушуна жете албай, коомдук транспортту күтүп жаткан шаар тургундары эртелигеч аялдамага толуп калганы баарыбызга эле маалым. Мындан улам шаардык транспорт башкармалыгына суроо узатканыбызда буларга токтолду. Анан эми кече бир аз погодный условия гололед болуп калды. Биз кече ошол жетекчилердин маршруттук каттамдардын баардыгын чакыртып, мына өздөрүнүн ар бир каттамдын пландык чыгуулары бар да. Ошонун негизинде ошол пландык чыгуулардын сакташын талап кылдык да. Анан эми ар кандай майда причиналары бар. Эми баягы кээ бирлер кичине дөңгөлөгүн алмаштыра элек моменттер болуп калган. Эми биз баарыбыз кыргызбыз го. Кыргыздар качан мындай бир баштагандан анан баштайт да. Мен түшүндүрүп кетейинчи. Гололедто ошол пландык чыгуулардын баардыгы чыккан маршруттарда деле скорость азайып калат дагы, элдерге көп күткөндөй сезилип калат. Кыштын келиши менен шаарыбыздын бийлиги канчалык деңгээлде даяр экени 2 күндүк жааган кар көргөзгөндөй эле болду. Кандай болгон күнү да техника жетишпестигиби же башка себеппи алдыдагы суукка шаар тургундарыбыз бийликти карап отура бербей, өзү да камданыш керектигин далилдеп койгондой. Бишкек шаарынын тазалык кызматы канчалык иштеп жатабыз дегени менен мына өзүңүздөр көргөндөй күн тийбеген аймактар тайгак бойдон калууда. Азамат Бакиров, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.